Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согди облустарынын башчылары Абдикарим Алимбаев менен Раджабы Ахмадзада жолугушту. Маалымат кылайык, тараптардын жолугушуусу 14-июнда Кыргызстан менен Тажикстандын чектеш аймагында өттү. Жолугушууга ошондой эле Баткен жана Согди облусунун чектеш райондорунун акимдери жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышкан. Өкүлчүлүктүн билдирүүсү боюнча жетекчилер акыркы бир айдын ичиндеги чек арадагы кырдаалды талкуулашкан. Ошондой эле эки облустун деңгээлинде түзүлгөн жумушчу топтордун белгиленген багыттары боюнча иш аракеттерин улантуусу белгиленген. Тараптардын жолугушуусу биринчи кезекте чек ара аймактарындагы тынчтыкты сактоо, коопсуздукту камсыз кылуу максатын көздөйт. Бүгүн 15-июнда Жогорку кеңештин жалпы жыйыны учурунда депутат Надира Нарматова Медиа Хабтын журналисти Асель Шамилованы сотко берерин билдирди. Мен коррупционер болсом ошол жерден аныктап берсин. Мен Кудайдын, мыйзамдын алдында тазамын деген депутат өз иштеп чыккан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдардын ишине, сөз эркиндигине кедергисин тийгизбей тургандыгын айтты. Медиа Хабтын видеосу YouTube'дагы каналына чыккан. Анда Адилет укуктук клиникасы чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбоорун талдап, документтин 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлгөндүгү аныкталгандыгы айтылат. Ошондой эле депутаттын бейнеси тууралуу кеп кылынган. Араван районунун Төм Оюн айыл өкмөтүндө катуу жааган жаандан улам сел жүрүп, сугат арыктарынан ашкан сел суулары унаа жана ички чарбалык жолдорду зыянга учураткан. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Кырдаалга байланыштуу жеринде жарандык коргонуу комиссиясы жумуш алып барууда. Учурда сел сууларынан келтирилген зыяндын көлөмү такталууда. Кошумча маалымат берилет.